бул протокол бул негизи бул күч юридикалык күчкө ээ эмес деп анан дагы кандай кайсы жол менен суракка чакырып атасыздар билбейм. Мадмаровдон калыңды тарт бийлик. Карап туруп жаш келиндерди, жаш балдарды алып түшүп кетет эле. Чечинтирген келиндерди чаркоо деп айткан. Ушул Мадмаров жакшы адам. Ушул Разаков атабыздын ордуда деп эсептейбиз. Адахан Кипсанбаев чечкенге эле анкалап болуп турчу да. Ал жерде солдаттар бар эле Тажикстандын. Анан көпүрөнү оңдоп Тажикстандын солдаттарын алдырып Кыргыз элим жана ошондой эле бул бийликте тургандар булардын урматтуу дештен дагы, урматсыз дештен дагы эми кандай айласын таппай турабыз. Анан ушул Мадмаровго бул протокол бул негизи бул күч юридикалык күчкө ээ эмес деп анан дагы кандай кайсы жол менен суракка чакырып атасыздар билбейм. Бул Мадмаровдун биз ар дайым тазалыкты, тартипти, мыйзамдуулукту иштейм деп келген. Бул ар дайым өзүнүн сөздө тура турган биздин эң чыныгы ишенимдүү адамыбыз. Мадмаровдон калыңды тарт бийлик. Садыржан, сени биз колдоп, сени куугунтукка алган мезгилде ушул Адаханга кандай боорубуз ооруса ошондой боорубуз ооруп, ушул жакшы жигит эле, ушул дагы бир бийликке келсе кандай болот деген ушундай жакшы тилектер менен сага биз дайыма боорубуз ооруп жүргөн айланайын. Кудайдын буйругу менен, Алланын эли журттун колдоосу менен мына падыша болуп биздин башыбызга келдиң. Бул падыша дагы бар эле боло бербейт. 6 миллион кыргыздын ичинен буйруп сен падыша болдуң. Бардыга бирдей мамиле жасап, бир жаман болсо сен аны жакшы жолго салышың керек деп биз сенен күтөбүз. Жакшы нерселерди күтөбүз. Мына Адаханды сен ушул көпүрөнүн аркасынан кармап отурасың. Бул туура эмес. Бул көпүрөгө бүткөнгө чейин мына мен 75ке кирип калдым. Дайым ошол чаркуу менен айланып каттап жүргөнбүз. Чаркууга жакындаганда Кудай, Алла, Кудай ушу бизди сактаса экен, аман эсен ушул тажиктерден өтүп кетсек экен деп биз коркуп жүрүп өткөнбүз. Жаш 20 жашка кирген тажиктин солдаттары автоматтар менен машинанын ичиге кирип алып, басмачыларды кармагандай болуп, бизди коркутуп, бардыгыбыздын паспорттарыбызды текшерип, ар бирибиздин көзүбүзгө тике карап туруп жаш келиндерди, жаш балдарды алып түшүп кетет эле. Бояка алып баргандан кийин энди эмне кылса өздөрү кылгандыр да. Мен көзүм менен көргөн эмесмин го, көрбөсөм дагы байкап, дайыма коркуп ошойтон ошентип өтүп жүргөнбүз. Ошондой мезгилдерди, ошондой кыйынчылыктарды эске алып, бийликтегилер бардыгы ошо шартка жараша ошол мосту бүтүргөн. Бүгүнкү күндөгү мост айтайын эми. Мына бүгүнкү күндөгү мост бул кыргыз элинин ырыскысы. Ушу лейлек эмес, бүт кыргыз элинин ырыскысы болуп атпайбы? Мына тажиктердин чегарасы жабылып калды дагы. Кичине азыр баягы сода пасайып калса болсо керек, ого чейин мана бензин ташыган, күйүүчү майларды ташыган машина сууда ягы өтүп турчу эле ошол мосттон. КамАЗдар присем салып алып, канча жүктөрдү тартып өтүп турган, азыр дагы өтүп жатат. Бул биз эле эмес, мына ошол бизнести жүргүзгөн бүт кыргыз элинин ырыскысы бул. Биз ырыскыбызга чычпай айланайын. Мосту баана кылып сен Адаханды мындай кыйнабагын. Адаханды кандай кыйнасаң, биз Адахан деп жүрөгүбүз соккон элдин баары биздин жүрөгүбүз ооруп атат. Адахан иштесин, парламентти законго салып, күчтүү парламентке айлансын, биздин айландырсын, биздин үмүтүбүз ошол. Парламентте 5-чи микрофон элдин үнүн угузуп турсун. Биз сенен күтөбүз, биз сенен кайрылабыз. Адаханды бүтүрүп, бүгүн эртеден баштап ишке кирсин деп кайрылабыз. Урматтуу кыргыз элим, биздин бүгүнкү Лейлек району Испана шаарчасыга жыйылганыбыз себеби адилеттүүлүктү талап кылып, адилеттүүлүктү издеп, мына азыркы постто турган бийликтегилерге кайрылуу жасап жатабыз. Бийликтегилер азыр Мадмаровду улам эле парламентке жакындатпаш жолунда болбогон 275 метр болгон кыргыз пайдасыга чечилген протоколду жокко чыкса деле ошонун аркасынан Мадмаровго өтө басымдуулук жасап жатат. Биз калың журт, калың эл Мадмаровдун аркасынан буга каршыбыз. Сиздерден суранарыбыз, чечкиндүү болуңуздар, адилеттүү болуңуздар, бийлик ээлери. Биз ар дайым Мадмаровду колдойбуз, колдой беребиз. Анан туура эмес маалыматтарды мына кече келип Бекзат 5-10 адамды жыйыштырып, туура эмес маалымат берип кетти. Ал вообще туура эмес. Мадмаров эч качан
төрт көчө деп айтылган эмес, чечинтирген келиндерди чаркөө деп айткан. Алар келип төрт көчөдө мындай болгон эмес деп келиндер чыкты, туура эмес келиндер. Билип билбей сүйлөгөн келиндерди Аллахым өзү жазаласын. Түшүнбөй маалымат бербеңиздер, сиздерден сураныч. Биз дайым эл Мадмаров мененбиз. Адилеттүүлүктү талап кылган элбиз. Мен бұл қырғыз елімді чындыққа чақырып кетемін. Біз барыбыз бір елбіз, бір жақадан баш, бір жеңден қол шығарған биримдикте жүрөбүз қырғыз елім. Мына Разаков атабыз айтып кеткендей, сен ақ болсоң, мен ақ болсом, коом таза болот. Ошондуктан мен сиздерди барыңыздарды, мына уят сөз сүйлөгөндөрдү сүйлөбөй жакшынакай биргеликте болушубузду чын жүрөктөн каалаймын. Кыргыз элин барыбыз бир журтпуз. Дагы бир нерсени айтып кетет элем. Жакшы адам, ушу Разаков атабыздын ордуда деп эсептейбиз. Ушуну тынч коюңуздар. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Ташиев, сиздерден суранып кетебиз. Ушул эменин Мадмаровдун кайра жакшы үлгү алып, ошолорду билимини сыйлап, жакшы иштетишиңиздерге чын жүрөктөн тилектешпиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Assalamu alaikum, hurmatli Qirg'iz elim. Mao telekrada 275 metr boyunca qayrilib жасайық dedik ele. Bizning qayrilishimizning sebebi nede? Ошол 275 metr seni bitpeyip al çekip koyuluş керек да негизи. Ал жер негизи биз өтүп жүрөбүз, как шопурмен өтүп жүргөн ал жерден. Ал шо Адахан Кимсанбаев чечкенге чейин эле анкалап болуп турчу да. Ал жерде солдаттар бар эле Тажикстандын. Биз айланып, баягы Исфара арка менен айланып, жүк ташып, иштеп жүргөнбүз, өтүп жүргөнбүз да. Ал жерде эми кээ бир жарандарыбыз Баткен районунан туура эмес маалымат берип атат. Эми ал жерде сатып берди, карматып берди деп туура эмес маалымат берип атат. Ал жерден ал маалымат бергендер көпчүлүгү Исфара районунда. Мына Ким деген поселка бар. Ал жакта Матбари, Сороп деген жерлер бар. Ал жерде бүт кыргыздар жашачу. Алар көчүп чыккан ал жарандарчы, кыргыз жарандары көчүп чыккан көпчүлүгүчү. Анан ошолор деле алып келип интервью берсе, туура эмес интервью берип атат да. Алар билбейт делебиз, ошентчи. Биз мына өтүп жүргөн жаран катары билебиз. Сол кайрылуу жасап коёк дедик. Туура эмес маалыматка ишенбеңиздер. Сол Адахан Кимсанбаев чечкенге чейин анкалап болуп турган, анкалап болуп. Анан сол 275 метр чечилгенден кийин, анан көпүрөнү оңдоп, Тажикстандын солдаттарын алдырып, көпүрөнү салып, жолду салып койгондон кийин, анан Лейлек районуга, мана Баткен районунун жарымыга бүт чоң жүк ташуучу машиналар каттай баштаган, фуралар каттай баштаган. Катар мына арка жак бүт Лейлек районуна катар заправкалар түшө баштаган. Анча пайдасы бул чечим туура болгон. Лейлек районуна өзгөчө, Баткен райондору үчүн сого жалпы кыргыз элин чакырып кетет элем да. Туура эмес маалыматка ишенбеңиздер. Мына билген, көргөндөр, биз мына көрүп, билип жүрүп, тажиктердин постунан өтүп жүргөнбүз, билебиз. Ошого туура эмес маалыматка ишенбеңиздер. Бул протокол уже күчүн жоготту деп атат. Ал жок нерсе. Сол кыргыз элин биримдикке чакырып кетет, ынтымактуулукка, бүтүндүгүн сактап калайлы деп.